Айланчықтап қызағы аңның қиғады Gözlerim öldürür Göz yaşım dövülür Sen жалғыз қалмайсың жалғанда Gözlerin kuyup canlandı Sebepsiz yanıp жалынба Жалынба Sen bayralı bana baylanba Табасың бақтың жазғанда Тағдырың саға жазғанда Тағдырың саға жазғанда Тағдырың саға жазғанда Салам елем, денсаулықтарың қандай? Саламатсыз ба, жақсы? Елдерге өзің мұқам үнің менен талантыңды тартылап тұрасың ба? Албетте. Елем сырт абдан суық екен, бір жылы жерге барып майктеші қандай қарайсың? Мақұл. Салам достор, Сокол медианың көрүүчүлөрү аз убакыттын ичинде TikTok платформасында өзүнүн өнөрү менен таанымал болгон Илим менен биргеликте бүгүн маектешебиз. Анда эмесе кеттик. Алтын болуп жаркырайсың сен. Анан кызыгып YouTube'дан карап үйрөндүм. Атенин башында мамам каршы болуп аткан. Кайыр сураган сыяктуу ырдап атасың. Уже түңүлдө окшойт менден. Көнүстө окшойт дебейсиң. Көчөгө ырдап десе болбой ырдадым. Дүйнөгө таанымал ырчылардын баары ошо көчөдөн чыккан деп көп угам да мен. Ырдын тексти билбейм да, мисалы сөздөрүн билбейм. Ырып музыка башталганда уже мээме келет да, сразу автоматически чыгып берет ал сөздөр. Бири айтып калчу эле илгери. Ой, сен деде эчтеке чыкпайт деп айтчу эле. Мына көрүп атасыңбы сен? Жалынба, сен байралы бара байланба. Окуңда биринчи курсум деп калдың, эмне үчүн бир аз кечирээк тапшырдың? Кээ бир жерлерден алар менен кошула албайсың да, алар. Сенсиз жаным менен өмүр жарым. Жашоонун кызыгы жок бул дүйнөдө. Ай бул дүйнөдө. Илим биздин студиябызга кош келип турсуң. Кош келдик. Жалпысынан айтып өтсөң, ырга болгон кызыгууң кандайча жаралып калды эле? Ырга болгон кызыгуу мурда кичинекей чакта ырдап жүрчүмүн жаш кезде. Ар кандай эмелерге катышчумун. Конкурстарга? Бир дос балам ошо гитараны үйрөтүп коюп, ошондон башталды кызыгуу. Гитара деп калдың. Гитараны чертүүгө болгон кызыгууң канча жаралды? Дос балаң үйрөткөндөн кийин андан ары улантып кетүү өзүңдүн калыбың болду да. 10 классымдагы бир ошол убактарда дос балам гитара алып келип чертип көргөзүп калган, ошондон кызыгуу башталды да. Анан кызыгып YouTube'дан карап үйрөндүм. Ырга кызыгат экенсиң. Азыр кайсы жакта окуйсуң? Жалпысынан өзү кайсы жактын кулуну болсуң? Өзүм Ысык-Көл областына караштуу Тоң районунун Туура Суу 2 айылынын жашоочусу болом, тургуну. 2001-жылы туулгам. Азыр Бейшеналиева университетинде окуйм. Искусство университетинде. Биринчи курста окуйм. Гитарадан башка да кандай аспаптарды ойнойсуң? Гитарадан башка азыр нота менен үйрөнүп жатам. Фортепианону, аккордеон баарына кызыгып атам, үйрөнүп. Ырдоодон башка дагы сен кандай таланттарың бар? Мисалы, биздин көрүүчүлөр TikTok платформасында комментарийлерге көңүл бурсак, көп эле азаматсың, абдан таланттуу бала экен деп жазып атышат. Ырдоодон башка талант спортко кызыгам. Спорттун кайсы түрүнө кызыгасың? Волейболго кызыгам, бирок көпөргө кызыгам. Бирок анчалык деле мындай профессионально кыла албайм, бирок кызыгам да. Ыр сенин хоббиңби же ыр менен мындан ары алектенип, сен ырчы болгуң келеби? Негизи башында хобби болуп келген, анан азыр уже деме болуп калды, кесип болуп калды. Илим, өзүңдүн гитараңды көтөрө келип турсаң, бизге бир кайрык ыр ырдап бербейсиңби? Макул, ырдап берейин. Бекборбек агабыздын калемине таандык Суктанам деген ырдап берейин, андай. Суктанамын жап-жашыл айланага, укмуштай жаз көркөмү, тең келбейт сага гана, тең келбейт сага гана.
тартынбай бери карап күлчү жаным бек кучактап жүзүмдөн сүйчү жаным түбөлүк күлүм болуп жүрчү жанымда аралап жаш жибердиң келесиң сен жаныма сезимим уялыңгы сезилет мага гана эй тартынбай бери карап күлчү жаным бек кучактап жүзүмдөн сүйчү жаным түбөлүк күлүм болуп жүрчү жанымда Азаматсың, үнүң абдан жагымды экен. Сен айтып калбадың, Бекборбеевдин ырлары мага жагат депчи. Бекборбеевден башка кыргыз эстрада ырчыларынан кайсылардын ырларын угасың? Кыргыз эстрада ырчыларынан Мирбек Атабековдун ырын көп угам. Көбүрөөк ырлары жагат экен десең, Көбүрөөк эстрадныйраак болуп келеби ушундай. Ал эми TikTok платформасында аз эле күнүн ичинде 1 миллионго жакын көрүү алып тур сенин видеоң. Ал жакта кайсы ырды ырдадың эле? Ал жакка кантип барып ырдап калдың? Ал жакта күндөгүдөй эле мындай илхам келгенде, мындай жайбай калуу келгенде чыкчумун эмеге ырдаган, анан ошол күнү калуу келип чыгып Жанза деген ырды ырдап аткам, анан бир мени тааныбаган эле бир байке келип тартып кетиптир. Видеого тартып аны чыгарып ийиптир. 20 000 просмотр болгондон кийин көрүп калдым да, лентадан чыгып калды өзүмө. Ошо. Элдин алдында ырдаганда мындай толкундануу сезими болбойбу сенде? Башында болгон толкундануу сезими. Үнүм да ачыла элек болчу, анда азыр кичине ачылып калды, дагы аракет кылыш керек. Элдин колдоосунан кийин көбүрөөк ырдагың келип калдыбы? Мисалы, эл сенин ырларыңды угуп, ошол жекте бийлеп, көңүл ачып атса, сага жагымдуу болсо керек. Албетте. Эл кыргыз элинен айланса болот. Колдоп баары мага колдоо берип атышат, анан жагымдуу болот экен. Өзүң колдоо берип, мындай жакшы сөздөрдү угуп атсаң элдерден ошол. Ал эми колдоолордун ичинде кандай жагымдуу сөздөр сага айтылат көбүнчө? Жагымдуу сөздөр: азаматсың, молодец, ушундай эле сөздөр. Көбүнчө сен үнүң жакшы экен деген сөздөр келет. Сен баштапкы башталууң абдан мындай күчтүү дем менен башталбадыбы? Мындан ары да ошол менен улана берсин, жолуң ар дайым ачык болсун дегенде. Анан айтып өтсөң, ырдан башка сенин дагы кандай хоббилериң бар дегиле? Эртең менен тургандан кийин кандай нерселер менен алектенесиң кечки убакытка чейин? Кечки убакытка чейин окууга барып келем, негизи окуу маалындачы. Окууга эртең менен туруп барып, анан келип ошо ырдап эле анан кеч кирип кетет, ошону менен кечинде телефон чукулап жатмай эл катары эле. Ата-энең кандай кабыл алды сенин видеоң интернет желесине тарагандан кийин? Ата-энем башында мамам каршы болуп аткан. Элден кайыр сураган сыяктуу ырдап атасың дегенде кылып, анан мен айткам мамачы, андай кайыр сурап ырдаган жокмун, мен эме да опыт болот деп ырдап жүрдүм да. Үнүм жакшырат деп. Ошол. Өзүңдүн талантың үчүн баягы чыгып ырдап, үнүмдү ачыш үчүн ырдап атам деп атпайсыңбы? Ал эми баягы гитаранын сыртын коюп алып, ошол жеке акча элдер таштап атса, көпчүлүгү туура эмес ойлошот экен мунучу. Акча үчүн ырдай, же болбосо кайыр сурап атат деген сыяктуу. Ошол элдерге өзүңдүн ой пикириңди жеткирсең, бул чындыгында кандай көрүнөт, же болбосо чыныгы максатың кандай? Жок, кеп кайыр сураганда деле эмес, эми өзүңдү таптайсың да, бүт ырчылардын баары, дүйнөгө таанымал ырчылардын баары ошо көчөдөн чыккан деп көп угам да мен. Анан көчөдөн көбүрөөк опыт аласың деп ошол жактан ырдап калдым. Кээ бир ырчылар бар, мындай эле эстрада же башка жактардан сабак алып чыккан ырчылардан көчөдө ырдап жүргөн ырчылар таланттуураак деп айтышат да, негизи көбүнчөсү. Сен кыргыз ырларынан тышкары казак эстрада ырчыларынын ырларын ырдап калат экенсиң, кайыр сыяктуу. Кайрат Нуртазовдун ырларын ырдайм. Көп эле ырларды ырдайм негизи. Башка тилдерде ырдаган жагат да, мага мурдакы эски ырларды, хит болгон ырларды угуп жүргөм да, мен мурда 7-6 класстарымда кулакка наушник салып, постоянно укчумун, ошол ырлар кулакта сиңип калган. Ырдаганы барганда, например, ырдын тексти билбейм да, мисалы сөздөрүн билбейм. Музыка башталганда уже мээме келет да, сразу автоматически чыга берет ал сөздөрдү жаттаган эмесмин.
Жаттоодо кыйналбайсың, мисалы ырларды кантип жаттайсың? Кулак менен угуп жаттай берем. Уксам эле өзү эле калып калат да башым. Үй бүлөң жөнүндө айтып өтсөң, канча бир туугансың? Үйдө канча адам жашайсыңар? Үйдө 4 бир туугам, ата-энем менен 6 жашайбыз. Негизи көлдө жашашат, ата-энем, мен болсо бул жакта эжемдер менен жашайм. Ырга жаңы келип жатканда тоскоолдуктар болдубу сага? Мисалы гитара үйрөнүп баштаганда. Ырга жаңы келип жатканда болду, конечно. Үйдөгүлөр мындай чертип баштаганда каңкылдатып чертип атсам, ай укта деп кыйкырган күндөр көп болгон, анан качып барып времянкага отуруп алып, үйрөнүп таң атканча ошондой болгон күндөр болгон. Ырчы болуп эстрада ырчылардын катарына кошулгандан кийин кыргыз ырларына болгон кандай өзгөртүүлөрдү киргизгиң келет? Кандай форматта ырдагың келет? Кыргыз ырларына билбейм, көбүнчөсү сүйүү жөнүндө ырлар болуп кетти азыр. Анан ата-эне жөнүндө, мекен жөнүндө ырларды көбүрөөк чыгарсам деген оюм бар. Ыр тарабында ата-энеңден ким ырдайт? Атаңбы же апаңбы? Кайсыл тараптан келген бул талант? Ыр тарабында чоң атам аккордеон, гитараны мындай аябай профессионально ойнойт, бирок эми чалып учуп билет да, баарын. Комузду жакшы билет. Папам да билет, комузду, аккордеонду да билет. Ошол аспаптарды ойноп атканда кызыгып карачу белең? Ойноп атканда үйдөн комузду көбүрөөк ойношчу, анан комузга көп кызыкчу эмесмин. Гитара жок болчу, ошон үчүн гитараны тайкемдикинен барып алып келип, ошондон кийин кызыгуу башталып кетти. Азыр экөөбүз кадр сыртында сүйлөшүп атканда сен бир өнөрүңдү көргөзүп калдың го, абышкалардын үнү турайганчы. Биздин көрүүчүлөргө дагы ошол өнөрүңдү көргөзүп кетсең. Ой, эмнетебиз, эми ушул Стокгольм жака келип калдык биз баарыбыз. Башында менен келдик, баарын салып алып, чыкырган кыздарга рахмат айланып кетейин. Тиги мындай болуп кетер эч ойлосом түшүнбөй кирген эмес, кийин бири айтып калчу эле илгери. Ой, сенден эчтеке чыкпайт деп айтчу эле. Мына, көрүп атасыңбы сен? Шундай тамашалап сөздөрдү келтирип коебуз, сүйлөп. Бул талант сага каяктан келди? Кантип туураганды үйрөнүп калдың сен? Бул талант мурда айылда жүргөндө кой карап чыкканда абышкалар менен көп сүйлөшүп отуруп калчумун, анан жакчу да мага өзү. Жанында отуруп, көп укчумун, ошону угуп, анан үйгө келип алып турап, мындай бирөөлөр турап, баскандарын турап, ушундай движенияларды, кыздарды турай алам, бүт иши кылып, кичинекей баланын үнүн турай алам, ушундай көп нерселер турай алам. Элим, сен абдан таланттуу бала экенсиң. Ал эми ырчылыкка жаңы аттанып жатам деп калдың. Сага ким түрткү болуп атат азыркы учурда? Азыркы учурда бир Манас деген дос балам бар. Ал гитара менен жана Садат деген ырчыны ошо ырдатып чыгарган да. Бүгүн да сиздер чалып калдыңыздар, анан мындай болот деп күткөн эмесмин, эч ойлосом түшүмө кирген, уктасам түшүмө кирген эмес. Анан чалып калганда эле көчө күнү бир байке менен таанышып калгам. Көчө мурда күнү го ырдап атып, анан кечке угуп туруп кетерде анан таанышып калып, Тамада байке экен, эмеде Москвада иштейт экен. Анан ошол байкеге чалдым сразу эле, силер чалганда байке ушундай чакырып атат, барып келели, жаныма барып келиңиз деп. Ошол байкем экөөбүз келип калдык. Байкеңдин аты ким? Азыр дагы студиябыздын сыртында сени колдоп турат. Нур Сыдыев деген көп тармактуу Тамада ырчы байкебиз, ал байкебиз да жакшы ырдайт экен. Ошол байкебиз менен чогуу келип калдык. Нур мырза азыр сенин продюсериң катары жаныңда жүрөт, э? Ошондой болуп калат го буюрса. Окуңда биринчи курсум деп калдың. Эмне үчүн бир аз кечирээк тапшырдың өзүңдүн тең туштарыңа караганда? Меники башында аябай эме болгон. 9-класс кезимде музыкальныйга тапшырам десем, үйдөгүлөр каршы болду. Азыр элдин багырычы деп, анан жибербей койду да шаарга, анан макул деп калып калдым. 11-ди бүткөндөн кийин ой өртүм кичине начарыраак болуп калды, анан музыкага ойго келбей калды ошол убактачы кайра. Анан лицейде окуп калдым. 5-лицейде. Анан 5-лицейди бүткөндөн кийин тиги тайкемдердин немеси менен, бөлөмдүн ою менен болуп, дизайнга барып тапшырдым. Ал жакта окудум 3 жыл. 4 жыл окудум. Анан келип биринчи курска тапшырып калдым. Бешеналиева. Дизайнерликке жүрөгүң тартпаптыр да, э? Мага көп кызыгы жок боло берди да алардын. Сабак өтөт, барып келген эметпейт. Азыр мисалы Бешеналиевада сабакка барган сайын күндө баргым келет да, туруп алып эртең менен эрте ошол жака сүйрөйт да, бутум атайын өзү эле. Азыр ыңгайсыздыктар болгон жокпу сага өзүңдөн бир аз кичүүрөөк балдар менен чогуу окуганга? Конечно, болот, бир аз мындай анча-мынча болот кээде. Кээ бир жерлерден мындай алар менен кошуло албайсың да, алар
ырдашат көбүнчөсү, анан сен мындай башка нерсени кылгың келип калат, тигилердин ою башка, сенин оюң башка болуп калат кээде ошондой. Анан өзүңдөн кичүүлөр сен деп сүйлөп, кээ бирөө ошентип атса башкача болосуң да. Азыр көнүп калдыңбы? Группалаштарың менен аралашып жарым жыл өтүп калды. Ооба, көнүп калдым, жакшы. Буюрса алтындай болгон группалаштарым бар. Барыңар көрүп атсаңар салам айтам. Ата-энеңдин азыркы учурда сенин ырчылыгыңа болгон көз карашы кандай? Башында каршы болуп жүрүштү, башка окууга окудум деп айтып калдың. Ата-энемдин азыр көз карашы уже түңүлдө окшойт менден. Көнүштө окшойт дебейсиң. Могу көчөгө ырдаба десе болбой ырдадым. Тияка алып барып тапшырды, бияка алып барып тапшырды, болбой эле сүрүлүп келсем анан уже оюм менен болуп калдым, мейли ырдаса ырдасынчы деп. Финансылык жактан сени колдогон адамдар болуп атабы? Финансылык жактан жок, кандай эле боло элек. Мындай бир-эки адамдар бар, жана жолугуп калган байкемди айтып кетсем болот. Колдоп атат ошол. Азаматсың элим бүгүнкү берген маегиңе рахмат. Өзүңдүн колдоочуларыңа, көрөрмандарыңа жана ошондой эле биздин көрөрмандарга бир-эки ооз сөзүңдү айтып өтсөң болот. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Мени колдоп жатканыңыздар үчүн. Жакшы комментарийлерди окуп атам. Кирип бардыгына жооп бергенге жетишейин деп жетишпей атам, бирок 2000-3000 комментарий болуп кетиптир. Бир 2-3 күндө эле болуп кетти да бул нерсе. Көп просмотр болуп кетти да. Ошол TikToктон. Тиги байкеге да чоң рахмат айтам, тартып кеткен. Анын атын да унутуп атам мен. Сиздерге да чоң рахмат ошол Sokol Media сайтына чакырып, ушинтип интервью алып атканыңыздарга. Бардыгына чоң рахмат айтам. Ошол. Сага да рахмат биздин студиябыздын коногу болуп бергениңе. Ырчылык кесибиң алга карай өнүгүп көп, сени бийиктиктерден көрөлү. Ал эми биздин көрүүчүлөр сиздер менен сак саламатта кийинки эфирлерден көрүшкөнчө саламаттаңыздар.